Майрамдык маанайга бөлүнгөн бул жаңы имарат Кыргыз поштасы ачык акционердик коомунун Ак Суудагы жер кесип байланыш бөлүмү. Имарат жаңы салынып, бүгүн ишке кирип жатат. Буга дейин жергиликтүүлөрдү почта кызматы Айылдагы маданият үйүнүн тар бөлмөсүндө тейлеп келген. Чоң клубтун четинде байкуш келин, поштачы келин. Кышында келип пенсия келебиз да, анан көрүп боорубуз ооручу. Бүрүшү орточу, анан плиткада канча жылтмагылы. Аны ойлочу таң көрө поштага жетсек болот деп. Муну пошта башталды о жер. Ошондон баштап элдин баары сүйүнүп атат. Пенсиялер кенен келсе кирип, анусын алганга бул да келин мындай кичине тейлегенге да ыңгайлуу болуп калат да бул жер. Элдер чыны сүйүнүп атат, сүйүндү. Поштачы чын эле чыдап отурду ушунча жылдан бери ошол эски почтада. Азыр эми жакшынакай имаратты куруп берди, сонун заманбап. Азыр болсо жалаң келебиз дагы 5 мүнөттө турбайбыз, карточка менен алып, жакшынакай болуп кетип калабыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз поштасы ачык акционердик коому ички жана эл аралык почтаны кабыл алат. Ошондой эле пенсияларды жана жөлөк пулдарды жеткирип, гезит журналдарга жазылуу жүргүзүп, аларды чекене сатуу иштерин аткарат. Мындан сырткары калктан коммуналдык кызматтар үчүн төлөмдөрдү да кабыл алат. Ал үчүн элет жериндеги эскирген имараттарды жаңыртуу талабы күч. 3 логистикалык борборду ачтык. Бишкек шаарында, Нарын областында, Ош областында. Азыр сүйлөшүп жатабыз, ошо биздики жакын арада Көл областында деле ачылат депчи. Анан бул иштин баары бул биздин эл үчүн, биздин кызматкерлер үчүн. Ошо жер кезде ачылып жаткан чакан имарат, чакан байланыш түйүнүнө дагы ошо Ысык-Көл областынын өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, андан сырткары райондун өнүктүрүү фондунан каржыланып, жалпысынан 2.848 миң сом каржыланды. Анын ичинен ошо 1.300.000ге чукул Ысык-Көл областык фондунан, 1,5 миллиондон ашык райондун фондунан каржыланды. Андан сырткары мынакей өзү Кыргыз поштадагы 300.000 сом бөлүп, дагы 300.000 сом бөлүнүп, 600.000ге ичиндеги эмеректери тийиштүү жабдуулар менен жабдууланды. Кызыл тасмасы кесилип пайдаланууга берилип жаткан Жергез айылындагы байланыш бөлүмүндө бир кызматкер эмгектенет. Ал 600гө жакын түтүн калкты тейлейт экен. Аталган байланыш бөлүмүнүн мурдагы имараты 1970-жылдары курулуп, эскиргендиктен жараксыз абалга кептелиптир. Андыктан имаратка муктаждык чоң болчу. Эми жаркыраган жаңы имаратта талаптагыдай шарттары менен жылытуу системасы да орнотулган. Негизи байланыш бөлүмү пенсионерлерге пенсия таратабыз, терминал менен да иштейбиз, карточка менен да акча беребиз, ошондой эле кат кабарларды жеткизип турабыз, элдер деген газетага жазылышат, ошолорун алып барып беребиз, электр энергиянын төлөмдөрүн алабыз, бала бакчаныкын, азыр ОСАГО менен страхование менен иштеп атабыз. Негизи эле баардык төлөмдөрдү кабыл алып иштеп атабыз, эл менен иштешип атабыз. Негизи мен ойлойм, что почта деген мындан ары деген банк системасына айланып болуш керек. Анткени деген бүт эле банктык операцияларды аткарып атабыз. Учурда Кыргыз поштасы ачык акционердик коому бир гана байланыш эле эмес, электрондук соода жана логистикалык процесстерди да ишке ашырууга бел байлаган. Жөнөкөй заказдык баалуу каттарды, посылкаларды кабыл алып, аны жеткирип бере алат. Ошондой эле ички тездетилген жана эл аралык экспресс пошталарды кабыл алып, аны жеткирүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касьянов, Ысык-Көл жаңылыктары, Ак Суу району.